Мындан 12 жыл мурун Иманалы Аксакалдын небереси төрөлгөндө Ак Таңдай акындын атагы алыска таанылып калган. Сөздүн баркын билген үй бүлө Төкмө акындын талантына таазим этип, уулун Элмирбек деп атап коюшат. Ошентип, эми айтыш коомунда 2 Элмирбек Иманалиев бар. Бири далай Төкмө акындарды таптаган устат, экинчиси келечектен көптү үмүттөндүргөн шакирти. Мындайча айтканда сен ырыңа чейин эле бир сыйра жыргаш керек. Наны жашсыңар, Атмакая Төкмөкүн болот. Кантип ырдайт экен, жакшынакай болот. Аты да Элмирбек турат. Сен ошентип тура тургандай болгондо, анан жакшы накай биринчи өзүңдүн ошо бет ачар эл менен учурашуу. Төкмө акындар мектеби 2001 жылы Ашыралы Айтиев, Туганбай Абдиев залкарлар тарабынан негизделген. Ушул жактан азыркынын алп акындарынын өнөрү өркүндөдү. Башында келгенде уйкаштык жөнүндө түшүнүк пайда болуп, тубаса өнөр туура нукка бурулат. Такшалгычакты жаш акындар кагаз бетине уйкаш сөздөрдү жазып, эс тутумунда машыктырышат. Элмирбектин куймак кулактыгы жашоосунда жакшы жардамын берип келет. Аз убакыттын ичинде айтыштагы окуучулар арасында айырмаланып, талапты так аткарганга аракетин аябайт. Алым сабак бул уйкаштыкты сактап, 2 сапыр менен атаандашка жооп кайтарууну машыктырат. Элмирбек бүгүн өзүнөн 2 жаш улуу Турат менен айтышмакчы. Элмирбекти карасам, Барбидей сулуу көрүнөт. Алып калдык туугандарына тогоңдун айткан өнөрүн. Ырдай албай жатасың, бар беле сенин өнөрүң. Башынан салт эмеспи, Элмирбек сынап көрөйүн. Ырдай албаса туратым ашатаң эле сөгөмүн. Белиңе чапканда түшүп калбасын бөйрөгүң. Акындардын, ырчылардын дагы түрү көп. Башкача айтканда алманын сортундай да, бирөө эрте бышат, бирөө кеч бышкан сортуна кирет, бирөө кышкы болуп, бирөө эрте жаздык. Анан бул Элмирбектин айырмачылыгы ушул болду, келгенде эле тың экени байкалды. Шар алып кетти да. Бул жакшы нерсе. Канчалык эртере жөндөп алса өзү. Анан мунун өзүнчө этаптары бир ой кыры болот да. Ошону батыраак басып өтөт дагы, тиш кагып калат деп коет кыргызда. Ошондой батыраак жетилет.